Assalomu alaykum. Bugun Filipiti sayti menен tanıştıram. Google'ga Filipiti deb yazıp izleybiz. Filipiti deb çıktı. Saytqa kirgen soң men жогоруда 3 точканы басып, компьютерлік версияга өзгөртүп алдым. Бул Filipiti сайтын шаблондору. Караңыздарчы, ар түрдүү сон шаблондору бар. Каалаган өзүңүзгө жаккан тандап, сабагыңызга ылайыктап тапшырмаларды жазып түзүп алсаңыз болот. Жогорудагы география мугалимдери үчүн дагы эң сонун шаблон мына экинчидеги. Бул шаблондорду кандай колдонуу керектигин көрсөтө кетейин. Ал үчүн бирин тандайлы, мисалы снеговик шаблонуна демонстрационный баскычын басып киребиз. Галочканын жанындагы бош клеткага тамгаларды жазабыз. Биз жазган тамга жашырылган сөздө жок болсо, кар кишибиз четинен ээрий баштайт. А эгер туура тапкан болсок, биз кар кишини ээритпей сактап кала алабыз. Бул методду теманы түшүндүргөндөн кийин темадагы колдонулган кездешкен сөздөрдү жашырып бышыктоодо колдонсок болот. Же болбосо тапшырманы суроодо колдонсок болот. Жана дагы сабакка киришүүдө да колдонсок болот. Мисалы бүгүн биздин темабыз мына ушул жерде жашырылган сөз боюнча болот деп окуучуларды сабакка киришүүнү кызыктуу кылып баштасаңыз болот. Окуучуларды сабакка кызыктыруу менен, ушул жерге өзүбүздүн тапшырмабызды кандай кылып ылайыктап биз түзүп алсак болот, аны да көргөзө кетейин. Азыр ушул сөз менен жыйынтыктайлы дагы. Ал үчүн демонстрационныйдын астындагы инструкция баскычын басып киребиз. Кирген соң мына бул жердеги сөздөрдүн баардыгын өчүрүп, өзүбүз каалаган сөздөрдү жазып алабыз. Мисалы, биз география сабагынан жаныбарлар темасы боюнча өтө турган болсок, жаныбардын аттарын жазалы. Ал эми сиз кыргыз тилинин мугалими боло турган болсоңуз, сөз түркүмдөрүн жаза турган болсок, сынаточ, зататоч, этиш, ататоч деп жана башка. Ал эми тил боюнча боло турган болсо, сөздөрдү жаттоого берген болсоңуз, ошолорду суроодо колдонсоңуз болот. Биология боюнча анда курт кумурскалар боюнча өтсөңүз, ошол боюнча жазып жашырсаңыз болот. Бүткөн соң жашыл баскычты басып, мына ойноп көрөлү. Өзүбүз жашырган сөздөрдү табабыз. Жок экен, мына кар кишибиз эрий баштады. Мына таптык. Тапкан соң мына кар кишибиз эрибей сактап калдык. Ошол бул жерден дагы бир кар кишини өзгөртүп койсок болот. Азда сөздөрдү таап ал дагы, анан көргөзүп берем андагы. Таптык. Снеговик деп турат го, тип игры дегенде, ушундан башканы өзгөртүп тандасаңыз болот. Мына бул жерден биздин туура эмес таба турган болсок, бомбабыз жарылып кетет. Тыйын чучкан таап кеттик. Бул жерден дагы таппай калган соң жарылат. Цветокту тандай турган болсок, туура эмес тапкан сайын мына тамгалар желекчелери түшө баштады. Мына ушинтип эле өзүңүздүн сөздөрүңүздү жазып, кызыктуу болгон болсо, жардам тийген болсо абдан кубанычтамын. Катталып, класс басып, комментарий жазып